Мынаке ошол жерде чыйпылыктап бир эле мадым барып кичине мындай үн катып атат, мындай. Анан аны жаман көрүшөт кайра. Калганы жөн эптеп. Ошон үчүн мынаке ошондой мисалы бизге дагы азыр могу бир суроо 90 могу эмелер уюм бириктик, баарыбыз бириктик. Жалаң мындай карапайым азап чеккен адамдардан ушул жалаң карапайым эмелер. Ушу бир суроо Адахан деп калдыңыз да, ушу Адахан барго, Адахан Кимсанбаевич. Ошондой болуп берки депутаттардын деле башы иштейт. Ошол мыйзамды кичине анчалык билбесе да кичине билет да, бирок антип айтпайт. Антип айтса эле аларды да камайт. Аркасынан бирдек издейт, ушинтип камап жок кылып атпай. Ошон үчүн эл деп элдин маселесин көтөрүп, эл үчүн сүйлөгөн кишини азыр бул жашоодо эч ким жактырбай атат да. Карапайым элден бөлөк. Анан кийин бул жерде дагы ушундай маселени көтөрсөңөр деп кое эле үйүңөрдө отура бербей чыккылай. Кеңеш Сулайман байке, сиз дагы ушул адвокаттар жөнүндө көп азап чектиңиз да, туурабы? Аябай азап чектиңиз да, мен билип жүрөм. Ошонун бир чоң жайын айтып бериңизчи, шашпай. Урматтуу кыргызстандыктар жана бийлик төбөлдөрү, бүгүнкү күнү адам укугу эрегисиз бузулуп тебелгендигине байланыштуу ушу парламентте отурган депутаттарга да жетип атат. Мына кечеки Адахан Кимсанбаевич Мадубаровдун чогулткан тегерек столунда дагы көптөгөн крик душалар айтып. Бөлүшкүлө достор, бардык WhatsApp группаларга. Крик душада Мээ Жасыл коомунун төрайымы Ыргалай Бекмуратова Асатовна Мурат Сулайман деп мен жөнүндө айтты да, бүгүнкү күндө чындыгында ушу адвокаттардын мындайча айтканда кордугуна кабылып, кээ бир адвокаттардын мен ичинде ачкан аферисттик кыймыл аракетинин айынан бүгүнкү күнү Кызылдай өзүнүн жеке менчик кол тийбес конституциянын курамында мыйзамда корголгон үй, жеке менчик үйүмдү алдырып, ошондо мен 12 жылдан бери корголуп жүрөм. Эми бүгүнкү күнү айта кетсек, адвокаттардын баары тең бүт частный болуп алган. Мындай эмеде адвокаттан сурап көрдүк, гос адвокаттан сурап көрдүк, гос адвокаттардын баары тең азыр кыймылдабай калыптыр. Эмнеге? Себеби аларга акча берсең иштемиш болот экен, бирок утулат экен. Утулган эмнеге? Булар утулуп турса жумуш пайда болуп турат экен да, буларгачы жанакы мисалы үчүн бир 10 этаж үй салып койгон, бүтүп салсаң кайра дагы бир заказкер дал жүрүп үйүн салгыча строителдер ачка калат же бизнес кылып алышты. Туура. Булар атайын бирине бири мындай жумуш калтырып кетет экен да. Мисалы үчүн мен Жолдош Батыр, сен мен адвокат кылып алсам, сен менин делом менен таанышасың, иш менен таанышасың. Мындай экен, тигиндей экен, буну утабыз жыбытпайбыз, бул жерде укугуң корголуп тур. Могу жерде укугуң бузулган турбайбы? Болду, мен муну соттон коргоп берем, утабыз дейт да. Анан соттон коргоп кирет, соттон утуп калгандан кийин ал сени тааныбай калат, сен мени тааныбай каласың да, сен менин адвокатымсың да. Мен көчөдө кыйкырып өкүрүп, кечеки ак үйдүн астында, парламенттин астында энелердин кыйкырып жүргөн, ыйлап жүргөн мындай эмесине абалда түшүп каласың да. Сени адвокат карабайт. Алган акчасына да жооп бербейт. Көрдүңүзбү? Не то что госадвокат, даже частный адвокаттарды алып, наймайт этип, ошолорго канча сураса ошонун баарын бер, тамагын алып бер, жол киресин төлөп бер, тияка бияка алып барып, ошону тим эле өйдөрөөк, ылдыйраак сүйлөп албай, тим эле коркуп сүйлөп, коку мен тиги соттон тиги соттун жыйынтыгы чыкча бир эметип кетпесин, мындай таарынып, же болбосо сот утуп калбайын деп, тим эле 200 төлөнүп атып, же болбосо 500 төлөнүп атып керек болсо, ошол адвокатты эмне десе ошондой кылып атып, эң акырында утулуп калып атабыз да. Мына Кыргызстанда көйгөй жараткан только адвокаттар болуп келет. Кыргызстанда экономиканы тебеленгенде адвокаттар соттор менен сговорго кирип алган, банктар менен сговорго кирип алган, аферист, мошенник, чиновник, тергөөчү, прокурор, соттор менен ошолорго сговорго кирип алган. Мына мен иштеп бардыгы бир миңдикте, ооба. Арасында бардыр тазалары, бирок мен өзүм жеке иштерим боюнча бир таза адвокат көргөн жокмун. Ошого байланыштуу биз эмеге бул жерге кайрылдык эле. Азыр мунун адвокатуранын төрайымына киребиз, Кудайым буйрса. Анан бул жерде кандай чечилет көрөбүз. Негизи Кыргызстанда бүт көйгөйдүн баарын жараткан, элдин баарын томояк жарды, жалчы кылган ушул адвокаттар да. Туура. Мен азыр биздин коомдо азыр 300ге жакын адам бар, бүт адвокаттардын баары кордолгондор да. Акыркы үйүн алдырган,
ден соолуктарынан ажыраган, арасында өлүп калгандар укугун коргой албайт. Мына ошон үчүн азыр бияка адвокатуранын төрайымына келдик. Өзүбүз дагы аппарат президентине кайрылганбыз, ошол боюнча бүгүн саат 4-тө азыр жыйын болот. Кудай буйрса жыйында ошо адвокаттардын эмесин ушу биз менен дагы күбө болушат биякта элдер. Ушундай маселени көтөрсүңүз. Адвокаттар жок, туура экен же туура эмес экен десе, мен азыр өзүм чисто факты доказательствону алып келдим да. Фальсификация болгон гражданский делолорду фальсификация кылып атат судьялар. Ошонун ичинде отуруп алган адвокаттарды көрсөтөм, прокурорду көрсөтөм. Адвокаттар тууралуу айтып коңузчу, кандай маселе менен келдиңиз? Биз бул бияка биз деле эскиси улуттук демилге өлкө Кыргызстанда 60ка жакын коомдук менен төрайымдары, төрагалары болуп атпайбы? Ошол себептен биз азыр коллегиально мындай айтканда чогуу бирдикте адвокаттардын мындай айтканда иш жүргүзүү маселеси боюнча жанагы комиссияга бир материалда келип атат да, бирок бир материалдын артында миңдеген материалдар бар да. Адвокаттардын компетенциясы очеркте тургуз. Ошол компетенция туура келбеген үчүн Жети область боюнча мисалы үчүн бардык соттордо, процесстерде эме болуп атат да, мындай айтканда мүчөлүктөр кетип атат. Мисалы үчүн бул маселеде айда айрым чакырган бизди. Бул жерде мындай болот да. Прокурор эме негизгиси Минюстан адвокат берилет да, биркачы. Любой пострадавший вы же, потерпевший вы же, ответчик пишет, обвиняемый вы, бардыгына адвокат берилет да, Минюстан бекер эгерде чалып заявление жазып эме кылсачы, ошол адвокаты процессте катышпай качып кетип атат. Ушундай Эгер адвокаттын кыскасы жоопкерчилиги жок, кетип калат, типа акча төлөбөйсүн деген эмеде. Бирок деген типа деп сиздин айтканыңыз боюнча эмес, мамлекет өзү адвокатурага каражат берип берип атат да. Демек, мындай айтканда, ошол акчаны ошол адвокат акташ керек да. Мамлекет бөлүп берген акчаны акташ керек да. Биякта болсо хищение болуп атат. Адвокаттар мыйзамдуу түрдө эмени мамлекетти тонуп атышат.